Обончу композитор жана дирижер, кыргыз эл артисти Сардарбек Жумалиев Кант районундагы Жарбашы айылында 1941 жылы 5 февралда туулган. Башталгыч мектепти бүткөндөн кийин 1955 жылы Күреңкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайынын алдындагы комуз классын бүтүрүп, 1959-1962 жылы ошол эле окуу жайдан билим алган. Эмгек жолун 1959 жылы окуп жүргөн кезинде эле Кыргыз мамлекеттик филармониясында эл аспаптар оркестринде артист-музыкант болуп иштөөдөн баштаган. 1968-1972 жылдары Туңгуч Кыргыз эстрадалык ансамблинде солист аспапчы болуп иштеген. 1975-1977 жылдары Республикалык эл чыгармачылык үйүндө музыкалык редактор болуп эмгектенген. 1977 жылдан бүгүнкү күнгө чейин Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестринин дирижеру болуп эмгектенип келет. Ал тарабынан Чүй облусунун Сары Өзөн гимни, Манас балдар мектебинин гимни, Бишкек шаарынын Бишкегим аттуу гимндери жазылган. Ал 1987 жылы Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген артисти. 1999 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти ардактуу наамдарына татыктуу болгон. 2016 жылы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Жарашып мезгилге жаңырар, Сары Өзөн, Сары Өзөн.